окурмандын китебин эр-1ден таап беребиз. Нуржан Токтобекова Нарын шаардык Жумагүл Коңурбаев атындагы китепканада 40 жылдан бери эмгектенет. Бул аралыкта ал окурмандар менен иштешүүдө, китептердин тизмегин түзүүдө мол тажрыйбага ээ. Өзүнөн кийинки келген жаш адистерге кесиптик ыкмалары боюнча кеңештерин берип келет. Азыр китепканада мезгилдин талабына иштер жүргүзүлүүдө, жаш кадрлар менен толукталып, жаңы долбоорлор менен иш алып баруудабыз. Азыр ортодо чынында китепке мамиле өзгөрүп калган, көп окулбай. Азыр болсо кайра окурмандарыбыз көбөйүп, китепканада жаш өзгөчөлүгүнө жараша окурмандар агылып келүүдө. Аталган китепканада 70 000 китеп фонду бар. Былтыркы жылы 9343 болсо, быйылкы жылы 13044 окурман менен толукталган. Китепканада жылдык иш планында сен китеп ачсаң китеп сени ачат, китеп окуу эстафетасы. Менин кошунам деп аталган долбоор аркылуу китепканага канатташ жайгашкан мекемелер менен өз ара өнөктөштүк алака түзүп келишет. Жаш окурмандар үчүн Жомоктор мунарасына саякат деп аталган үн коштолгон Жомоктор YouTube каналдарында жүктөлүүдө. Ага жараша мектеп окуучуларындагы китепке болгон кызыгуусу күч экенин байкоого болот. Каникулда, жайкы каникулда окуйын деп кантседа китеп жандүйүнүн азыгы. Нарын облустук Сагынбай Орозбаков атындагы китепканада 104 000ден ашык китеп фондусу бар. Окурмандардын саны 20 000ден ашык. Бул китепкананын 5 бөлүмүндө манас бөлүмү, тейлөө бөлүмү, балдарды тейлөө, укуктук экономикалык Америка борбору бар. Ар бир бөлүм окурмандардын өзүн өнүктүрүү боюнча бир катар алгылыктуу иштерди алып барып келишет. Баягы китеп берип, анан алуу менен чектелбейт. Бул ар бир китептин өзүнүн автордук белгисин коюп, тура турган текчедеги шифрын коюп иштөө менен кызматкерлер келген окурмандардын суроо талаптарын 100% аткарууга милдеттүү да. Акыркы убактарда китеп окууга кызыккандардын саны өсүш бергени байкалууда дешет тармак өкүлдөрү. Ага жараша китепканалардагы мезгилге шайкеш китептер менен толукталып келет. Мен бул жакка келгениме 1 жыл болуп калды. Бул жак мага абдан жагат. Бул жактан биз деген каалаган убакта келип, ноутбуктарды ачып, каалаган ноутбуктарды ачып, өзүбүздүн жумуштарды бүтүрө берсек болот. Жана бул жакта дагы китептер бар, жазылып алып кетсек болот үйгө. Ошондой эле окурмандар жеке эле китептер менен эмес, заманбап компьютердик жабдыктар, интернети менен окурмандарды тартып келишет. Мектеп окуучулары, студенттер убагында тапшырмаларын аткарып алганга жагымдуу шарттар түзүлүп келет. Биздин негизги окурмандарыбыз менен катары эле ошо потенциалдуу керектөөчүлөрүбүз болгон мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды маалымат менен камсыз кылуу максатында да иш алып барабыз. Бул максатта биз Нарын шаарында ошо кадам реабилитациялык борборунда китеп жеткирип берүү менен тейлейбиз. Жана бизге бул жерге ушу Нарын шаарында мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын коомдук фонду бар. Ошол жактан дагы бизге бир 15 окуучу келет, ата-энелери менен. Алар жумасына 2 жолу келишет. Келгенде ал балдардын мындай маалыматка дүйнөсүн аралаштыруу максатында алардын да кыймылдарын өнүктүрүү үчүн, майда моторикаларын өнүктүрүүгө багытталган дагы пландарды белгилеп алып, ошол боюнча да иш алып барабыз. Акыркы жылдары китепкананын текчелери чет элдик адабияттар менен да толукталууда. Кыргыз тилинен сырткары орус жана англис, немис тилдериндеги чыгармаларды табуу мүмкүн. Мындай көрүнүш китеп фондун байытуу менен чет тилдерин үйрөнүүгө карата өбүлгө болууда. Наргиза Жумадил кызы, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары.